Саламатсыңарбы, эжекейлер, студенттер. Мен Do9-118 тайпасынан Зайнабженова Мардона. Бүгүнкү темабыз чөө кесүү жөнүндө болот. Мен сиздерге чөө кесүү жөнүндө маалыматтарды айтып кетем. Чөө кесүү кыргыз эли илгертеден эле-бөбөктүн эмгектей батышына каз турушу, баса башташы үчүн абдан камкордук көрүшкөн. Жаш келиндерге балдардын багууга, тарбиялоого байбичелер, бала багууга өтө жөндөмдүү аялдар жакындан жардамдашышкан. Бала там-таң, тум-таң баса баштагандан тартып, ага атайын чыгырык жасап, баланы чыгырык менен жетелеп бастырышкан. Чоң ата, чоң эне жана өздөрүнүн ата-энелер баланын баса баштаганын көрүп өтө кубанышкан. Чөө кесүү тоюн өткөрүшкөн. Чөө кесүү тоюн өткөрүүгө атайын даярданышкан. Той салт боюнча көбүнчө шаршемби күнү өткөрүлгөн. Ага катышуу үчүн айыл аксакалдары жана баланын достору, балдарга чейин чакырылган. Тойго келгенде атайын дасторкон жайылып, сый көрсөтүлгөн. Баланын тоюн өткөрүү үчүн той башкаруучу дайындалат. Жарышты баштоочу жер жана маара берилет. Башкаруучу тойго келген аксакалдарды баш кылып, эркектерди, аялдарды мааранын айланасына, жердин шартына жараша катары отургузат. Жарышка оңчой уул балдар же кыз чөөсү кесилүүчү баланы таза кийинтип, маарадан 10-15 метр алыстыкка атасы же апасы же болбосо айыл аксакалдар алып барып тизет да чуркоого белги берет. Башкаруучу болсо маарада турат. Жарышка катышуучулар маарага жарышып чуркап келишет. Баланын атасы же апасы кармап турса, чөөнү жарышта биринчи болуп келген бала кесет. Чөөнү кескен бычакты же макини ошол кескен бала алат. Баланын чөөсүн аны кармап турган карыя адам кессе, ал балага өмүрүңүз узун болсун, өнүп өс, келечегиң кең болсун, элиңдин ишине жара, ата-энеңдин сыймыктанган уулу же кызы бол деген сыяктуу жакшы сөздөрү менен батасын берип чөөсүн кесет. Маарага келгендерге келүү кезегине жараша белгиленген байгелер белгиленет. Андан кийин чөөсү кесилип жаткан бөбөктүн үстүнө жаба мурунтадан ата-энеси даярдап койгон чачыла чачылат. Чачыланы тойго катышкандар талап кетишет. Чачыла деп момпосуй, кант, боорсоок жана башка шириндиктер, ушул сыяктуулар аталат. Баланын чөөсү кесилгенден кийин аны жаш балдар колтугунан сүйөп, кармап, тай-тайлап жетелет. Сен да биздей жүгүрүп жүргүн деп тилек каалоо сөздөрүн айтышат. Ошентип чөө кесүү тою аяктайт. Мына студенттер, эжекейлерим, чөө кесүү боюнча маалыматтарды айтып өттүм. Угуп отурганыңыздар үчүн чоң рахмат.